Бүгүнкү күндө расмий маалыматтар боюнча эле Кыргызстанда орточо айлык акы $450 бир аз азыраак сумманы түзөт. Ошол эле маалда Барс академиясында 1 жылдык окуунун, тагыраагы талаадагы машыгуунун гана баасы $1200. Болгондо да бул профессионалдык эмес деңгээлдегиси. А эгер бала кесипкөй футболчу болууну кааласа, анда күн сайын машыгуусу керек болот. Анын баасы болсо кыйла жогору. Те, кто хочет проживать пятиразовое питание, тренировки двухразовые, обучение в интересной школе, страхование, форма и так далее, поездки, турниры стоят $19 500 в год обучения. Бул Европага караганда арзан. Бирок орточо кирешелүү кыргызстандыктын аянасы академиядагы 2 апталык окуунун акысын араң жабат. Ошентсе да бийлик муну социалдык долбоор деп атап келет. Мындай спорттук академиялардын ачылышы келечекте өлкөбүздөгү жаштар арасында сергек жашоо образын жайылтууга, ден соолугу чың муундун өсүшүнө жана улуттун саламаттыгын бекемдөөгө чоң салым кошот. Ооба, уюштуруучулар академияда 500-700 бала машыга аларын, алардын ичинен эң таланттуу 30-40 бала бекер окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болорун убадалап жатышат. Мындан тышкары алар келечектеги улуттук курама командага да даярдалары айтылган. Бирок жөнөкөй үй бүлөлөрдүн канча баласы бул тандоого чейин жете алат? Анткени бул мүмкүнчүлүккө жетүү үчүн ата-энелери жылдар бою машыгууларга акча төлөшү керек болот да. Академия балдарды 6 жаштан баштап кабыл алат. Бирок таланттуу балдарды тандоо 11-12 жашында гана башталат. Ага чейин алар кайдадыр машыгуусу керек да. Албетте, бул дагы акчаны талап кылат.